Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу туугандар, бардыгыңар Алланын рахматы, ырайымы, мерими тынчтык болсун. Аллах таала баарыбызды жаман көздөн, жаман сөздөн, башкалардын көрө албастыгынан, ич тарыдан сактасын. Коркпогон жүрөктөн, тойбогон нафсиден Алла сактасын. Урматтуу туугандар, Аллах таала жерлерден эң ыйык жери кылып Мекке менен Мединаны тандаган экен. Күндөрдөн эң ыйык жери кылып Жума күнүн тандаган экен. Түндөрдөн эң ыйык кылып Кадыр түндү тандаган экен. Айлардан эң ыйык кылып Орозо айын тандаган экен. Рамазан айын тандаган экен. Кирип келген Рамазан айыңыздар менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аллах таала жашооңуздарга, өмүрүңүздөргө береке берсин. Аллах таала билип билбей калган күнөөлөрүбүздү, атайын кылган күнөөлөрүбүздү, үй бүлө менен кылган күнөөлөрүбүздү ушу Рамазан айында жууп жок кылсын. Туугандар, Рамазан айга жетпей калгандар бар. Эмки Рамазанга чейин барбызбы, жокпузбу, аны ким билет. Ушу Рамазан айында бири-бирибизди кечиришип жашайлык, бири-бирибизге жакшы сөз сүйлөп жашайык, бири-бирибизге жардам берип жашайык. Бул устаздардын сабагында айтат, бири-бирибизге жардам берейик, жардам бере албасак зыян бербейик, бири-бирибизге жакшы мамиле кылайык, жакшы мамиле кыла албасак кыжалат кылбайык, бири-бирибиз жөнүндө жакшы сөз сүйлөйүк. Эгер жакшы сөз сүйлөй албасак, ошол да колубуздан келбесе, анда жок дегенде унчукпай коелук дейт. Урматтуу туугандар, азыр Мекке шаарында турабыз. Ушу Меккеде Кабаны карап туруп пайгамбарыбыз айткан экен: Каба, сен кандай жыттуусуң, сен кандай бийиксиң, сен кандай марсың. Бирок сага караганда бир мусулмандын каны жабына аброй, анын көңүлү өйдө турат. Бир мусулмандын көңүлүн оорутқанга караганда Кабаны талкалагандын күнөөсү жеңилирээк дейт туугандар. Көңүлдөрдү оорутпай жашайык, бири-бирибизди кечирип жашайык туугандар. Аллах таала бизди Рамазан айында кечиргенге даяр болгондо, мен ооба билем сиздин каныңызды ичкен, сизди саткан, сизди гайбат кылган, сиздин yüzүңүздөн жалаа жапкан. Бирок Алла сизди кечиргенден кийин биз дагы башкаларды кечирип коелук. Себеби Алланын алдында таза жүрөк эле кабыл болот экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, денеде бир үзүм эт бар, ошол нерсе таза болсо бардык нерсе таза болот. Жакын келип уккула жүрөк, назар салып уккула жүрөк, жүрөк оң болсо адам оң болот, адам оң болсо алам оң болот деген экен. Туугандар, ошон үчүн жүрөгүңүздү тазалап, жакшы ой менен, жакшы пикир менен бири-бирибизден кечирим сурап, Рамазан айында, куттуу Рамазан айында күлүп жайнап, жакшы ибадаттар менен Рамазанды тозолайык. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.